Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Дагы бир таңда силер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Ал эми силердин маанайыңар кандай балдар? Эмесе силерге төмөнкү ыр жагымдуу маанай тартууласын. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Азаматсыңар балдар. Аз да болсо маанайыбыз көтөрүлгөн болсо, анда бүгүнкү сабактын алтын эрежесин кабыл алалы балдар. Бүгүнкү алтын эреже сабакка активдүү катышабыз, убакытты туура пайдаланабыз жана берилген тапшырмаларды өз учурунда аткарабыз. Азаматсыңар балдар. Кананда силер мага айткылачы, биз кайсы бөлүмдү жыйынтыкта окудук балдар? Туура, алтын балалык бөлүмү. Эмесе алтын балалык бөлүмү боюнча мен силерге тесттик тапшырмаларды берейин. Кана жакшылап ойлонуп жооп беребиз. Азаматтын эжесине берейин деп терип алган гүлдөрүн эмне жеп койду? Козу, улак, музоо же кулунбу? Кана балдар, ойлонгулачы. Туура балдар. Демек, туура жообу музоо экен. Азаматсыңар. Бул ырсаптары кайсы чыгармага таандык? Көктөмдө келип жайнаган, таңда кеч көксөп сайраган, таанымал үнүң угулат, келипсиң күкүк кайрадан. Күкүк Зейнеп, ай көк музоо ай, аксак балапан, жалганчы аюубу? Кана балдар айткылачы. Туура, күкүк Зейнеп. Азаматсыңар. Төкөр деген сөздүн мааниси кандай балдар? Сокур, чолок, жалганчы же мактанчаакпы? Айткылачы балдар. Кана. Азаматсыңар. Туура жообу чолок. Кийинки тилазар деген сөздүн мааниси кандай балдар? Тили узун, сүйлөй албаган, тил албас, сөзгө түшүнбөгөнбү? Кана, кайсынысы? Ойлонуп жооп беребиз балдар. Туура, тил албас. Мамалактын тиши ооруганын себеби эмнеде экен? Таттууну көп жегендиктен, уйкучу болгондуктан, суукта көп жүргөндүктөн, музду көп жегендиктен. Кана балдар, айткылачы. Азаматсыңар. Демек, туура жообу балдар. Мамалак таттууну көп жегендиктен тиши ооруп калган экен. Азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү сабактын темасы сулуу май. Ал эми сабактын максаты балдар. Ырды угуп мазмуну түшүнөсүңөр. Түшүнүктөрүңөрдү эркин, мазмундуу айтып бере аласыңар. Жана ырды түшүнүү менен табияттын сулуулугун баамдай билүүгө тарбияланасыңар. Балдар, силер билесиңерби? Май айы ушунчалык көркөм, сулуу жана майрамдарга бай ай болгондуктан биздин акындарыбыз сулуу майды даңазалап көптөгөн ырларды жазышкан. Анда силерге мен азыр Токтосун Самудинов агайыбыздын Май айы аттуу ырын көркөм окуп берейин. Жерге килем жайгандай, гүлдөн сайма сайгандай, көп айлардын ичинен көктөм айы май кандай. Салтанатка чулганды калаа менен элет жер, колубузда желбирейт кызыл жалын желектер. Көрдүңөрбү балдар? Ырда айтылгандай, май айында жерге килем төшөп койгондой айлана көрктүү болгон учур болот тура. Кала, шаар дегенди
Ал эми элет айыл дегенди түшүндүрүп, бардык эл кызыл тазыл желегин көтөрүп майрам тосушат. А силер билесиңерби, май айында кандай майрамдар бар? Азаматсыңар балдар, туура айттыңар. 1 май эмгекчилердин эл аралык майрамы. Мындан 133 жыл мурда АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эс алуу күнүн жана 8 сааттык жумуш убактысын талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан. Бул митинг полиция менен болгон кагылышуу жана кан төгүүлөр менен аяктаган. Андан бери эмгекчилердин күнү катары белгиленип, СССР маалында мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулган. 5 май Конституция кабыл алынган күнү. Дарлуу парламент аталган Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети өзүнүн 12-сессиясында Кыргызстандын алгачкы конституциясын кабыл алышты. Кызыгы, Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендик тууралуу декларацияны кабыл алгандыктан 2 жылга жакын баш мыйзамы жок жашаган. 93 жылдагы баш мыйзамдын долбоорун легендарлуу парламенттин. Ал эми 9 май улуу жеңиш күнү майрамы. Мынакей балдар, силер айткандай, май айы майрамдарга бай ай экен балдар. Эмесе ушул сулуу майды даңктаган дагы бир Абзи Кыдыров агайыбыздын Сулуу май аттуу ырын көркөм окуп берейин. Кызыл тазыл гүл ачып, кыздай сүйкүм буралып, кабагын ачып жадырап, жашыл кийип кубанып, көрккө бай, көзгө жай, келди мына сулуу май. Келди деп май салтанат, майрамдайт элим шаңданат, көтөрүп тынчтык достукту, сыймыгына таңктанат. Майрамың ай, сайраның ай, сүйөм сени сулуу май. Балдар, ырдын мазмуну силерге жактыбы? Келгиле анда төмөнкү суроолорго мага жооп бергилечи. Ырларда май айынын кооздугу кандай сүрөттөлүптүр? Туура, жерге килеп жайгандай, гүлдөн сайма сайгандай. Май айы эмне үчүн майрамга бай ай деп айтат экенбиз балдар? Азаматсыңар, анткени май айында майрамдар аябай эле көп экен. Май айынын сулуулугун эмнеден улам байкаса болот? Туура, айлана чөйрөнүн кооздугунан, гүлдөрдүн жайнап ачылганынан жана майрамдардын көптүгүнөн. Азаматсыңар, анда азыр ырсаптарында калтырып кеткен сөздөрдү толуктап жазабыз. Жерге эмне жайгандай? Туура, килем. Гүлдөн эмне сайгандай? Туура, оймо. Көп айлардын ичинен эмне айы майгандай? Азаматсыңар, көктөм. Салтанатка чулганды эмне менен эмне жер? Азаматсыңар, кала элет. Колубузда желбирейт кызыл кандай желектер? Туура, жалын. Азаматсыңар балдар, эмесе үйгө тапшырма ырлардан өзүңөргө жакканын жаттап алгыла. Жана ырдын мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. Сабакка көңүл бергөнүңөр үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болгула.